Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, урматтуу эжекелер, урматтуу Эсенкул Касымовичтин замандаштары. Бүгүн ушу жөнүндө айта берсек, сөз учугу уланып кете берет. Албетте биз дайым ушундай жыйындарга келгенде кагазыбызга жазып алып, а кишинин ушу жерин белгилеп кетели деп, ушу жагын айталы дейбиз. Келгенде а кишинин жөнүндө көп сөздөр чыккандан кийин башка жактарын дагы айткым келет. Бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө дагы, Кыргыз өнөр жай саясатынын түптөлүшүндө дагы нар көтөргүс эмгек кылды. Жаш кезинен баштап бир кызматты ирети менен басып өттү. Жөнөкөй кызматкерден андан кийинки тепкичин басып отуруп, ушул деңгээлге көтөрүлгөн адам. Өнөр жай ошол учурда жаңы базар экономикалык мамилелерди орнотуп атканда, а кишинин өнөр жай тармагындагы иши жогору баланып, улам жаңы тепкичке көтөрүлүп отуруп, вице-премьер кызматына чейин келип жеткен. Бул киши тегерегинде дайыма элдер чогулуп жүргөн. Бул кишинин элдер замандаштары аябай жакшы көргөн. Өз ара жолдоштору таарынып кеткенде, ой эсекеме баралчы, ушу киши бат эле жайгаштырып коет эле деп, даанышман адам болгон, данакер адам болгон. Бул киши көп адамдарды, көп саясий түртүшүүлөргө келгенде, орусча айтышат го, переговорщик деп. Мындай жакшы ортодон тиешелүү сөз тутап, эки жакты тең ынандырып сүйлөгөн адамдардан болгон. Бул кишинин дипломатиялык, элчилик өнөрү ошол убактан эле калыптанса деп, көпчүлүк замандаштары аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт. Бул киши Кыргыз эгемендүүлүгүнүн тарыхында эмне иштери менен эске калды деп айтсак болот. Бул киши Кыргызстан тараптан жумушчу топту жетектеп, Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү жаатындагы кылган иши тарыхта кара тамга менен баса белгиленген бойдон кала берет. Мурдагы өлкөлөрдүн ичинен айырмаланып, Советтер Союзунун мурдагы мүчөлөрү эң биринчилерден болуп, эл аралык уюмга, соода уюмуна биз мүчө болуп кирдик. Бул эмне дегенди билдирет? Эл аралык соода уюмуна мүчө болуп кириш үчүн Америка Калк Кошмо Штаты 21 жыл убакыт өткөргөн. 27 жыл бою Орус Федерациясы аракеттенип атып, тийди качты мүчө болуп жүрөт. Барандуу мамлекеттерден эсептесек, Япония, Кытай бул өлкөлөр көп жыл ушул соода уюмуна мүчө болгонго аракеттенишкен. Биз болсо 1 жыл 7 айдын ичинде ушул эл аралык соода уюмуна мүчө болуп кирип кеткенбиз. Бул жерде ошол кырдаалды, өлкөдөгү базар экономикалык кырдаалды мыкты негиздей алган, мамилелерди жаңы курунун жаңы жолдорун таба алган, ошолорго жүрөгүнө жеткире айта алган адам керек болгон. Мына ушундай өжөрлүгү менен, күжүрмөндүгү менен бул киши биздин өлкөбүздү биринчилерден болуп эл аралык соода уюмуна мүчө кылган. Эч кимдин колунан келбеген, өтө оор жумуштар калаган, элдин жүгүн мойнуна илип алган. Бул киши жогорку кеңештин депутаты катары дагы ошол депутаттык учурда 27ге жакын мамлекеттик өкмөткө протоколдук сунуш кийирген экен. Анын 9'у аткарылып, ушу күнгө чейин айрым бул кишинин сунуштары дагы эле экономикалык саясатта кеңири пайдаланып жүрөт. Өзгөчө жаңы налоговый кодекс ишке кирүүдө бул кишинин жазып берген башындагы кири сөзүндөгү негиздемеси ушу күнгө чейин аңыз болуп айланат. Эгокуй биз көчмөн журттан келдик, феодалдык формациядан келип, бат эле капиталдык эмеде ортосунда бир топ тепкичтерди басып өткөндө, ушу жерде атайын тарыхый негиздеме керек болгон. Биз кантип салык маданиятын көтөрө алабыз Кыргыз өлкөсүндө деп. Мына ошол негиздеменин, корутундунун автору катары акыркы биздин мыйзамгерлер бул жөнүндө Абдыган Эркебаевич да кеңири билет, аңыз кеп кылып, деген дагы айтып жүрүшөт. Бул киши кайсы бир маселени даярданганда, бул киши негиздөө, корутунду чыгаруу билүү өнөрү же болбосо ушундай чоң тажрыйбасы өлкөбүзгө аябай керек болгон. Эл алдындагы сиңирген эмгек үчүн эмгек даңк медали менен сыйланган. Өкмөттүн ардак белгиси, ардак грамотасы менен сыйланган. Кийинчерээк бул киши бизде биротоло базар экономикасы калыптанып, приватизациянын 4 этабы тең аягына чыгып,
Эми мына эл аралык деңгээлге чыгабыз дегенде бул кишини Кыргыз мамлекети элчи катары өтө ишенимдүү, ийгиликтүү жана жетишкендик менен пайдалана алды. Кыргызда жакшы сөз бар го, 60-тан өткөндөн кийин атаңдын күчүн ал деген. Мына ушул киши акылы толуп, ак караны ажыратып калган учурунда, эл аралык маселедеги ак кара маселени ажыратып калган учурда 4-5 өлкөлөрдө биздин элчибиз болуп, абдан жигерлүү, ийгиликтүү иштеп берди. Бул киши иштеп аткан Белоруссия менен иштеп аткан учурда 3 мамлекеттик эл аралык келишимге ийгиликтүү кол коюлду. Анын 2 келишими бүгүнкүгө чейин актуалдуу жана өз аракетинде. Украинада элчи болуп иштеп атканда маданий байланыштар боюнча Кыргыз мамлекети менен Украина өлкөнүн ортосундагы келишимдерге жетише алды. Казакстан элчилигинде иштеп жүрдө бир топ кошуналык мамилелерди, өзгөчө көчмөндөр оюндарын ошол элге таркатуудагы бул кишинин чоң эмгеги эч ким унута албайт. Бүгүнкү тегерек столдо ушундай белгилүү инсанды, ушундай элине нар көтөргүс эмгек кылган адамды эскерип отуруу бул абдан жакшы жана бийик, ыйык нерсе. Эсенгул агабыз бүгүн тирүү болгондо 71 жашка чыкмак экен. Өтө жаш эле кетип калды бул киши, бирок бул киши менен замандаштар залда толтура отурабыз ушул жерде. Агайдын жаркын элеси, агайдын эмгеги, эл журтуна кылган кызматы эч качан эсибизден чыкпаш керек. Дайым эсибизде. Бул киши жөнүндө көптөгөн аңыз кептер, көптөгөн ой пикирлер байба-бай басма сөз каражаттарында жарыяланып келе жатат. Мындай адам дайыма биз менен катарыбыздын асты болуп жүрө берет. Бүгүнкү ушул агайга арналган тегерек столду уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайм. Агайдын эмгеги мындан ары дагы арабызда жашай берсин. Бүгүн баарыбыз өзүнүн бүткүл өмүр жолун, күч аракеттерин элдик кызматка арнаган легендарлуу инсан, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Өмүралиев Эсенгул Касымовичти эскерип жатабыз. Сөзүмдүн алдында Кыргыз Республикасынын Министрлер комитетинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбекович сизге жеке өзүнүн саламын жолдоп, аны айта кетейин. Эсенгул Касымович эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бирден бир белдүү саясатчылардын катарына кирет. 1991-2003 жылдары ал КМШда бир нече багыттар боюнча иштерди алып барган. Эсенгул Касымович Кыргызстандын өкүлү катары КМШда координациялык консультатив комитетте, мамлекет аралык экономикалык комитетте жана экономикалык кеңеште үзүлүү иштеген. Баса белеп кетчү Эсенгул агайдын жеке катышуусу менен Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк уюмга биринчи мүчө болуп кирген. Мунун өзү биздин ата мекендеги экономикага күчтүү таасирин тийгизген. Натыйжада 1997-98 жылдары каатчылык мезгилинде экономикалык туруктуулукту сактай алганбыз. Легендарлуу парламенттин депутаты катары ал Кыргыз Республикасынын көз карандысызы жана өз алдынчылыгы тууралуу декларациянын авторлорунун бири болуп саналат. Эң негизгиси ал Кыргызстандын тарых барактарында биздин өлкөбүз өнүгүп, алга умтулууга татыктуу экендигин тастаган элибиздин мыкты уулдарынын бири катары жазылып калды. Эсенгул Касымович биздин эсибизде чечкиндүү, жөнөкөй, ошол эле учурда мыкты инсан катары калат. Биз Эсенгул Касымовичтин заманында чоңойгон балдар агайдын эмгегин эч качан унутпайбыз. Кыргызстан Эсенгул Касымовичтей асыл адамдары менен дайыма сыйынат. Эсенгул Касымовичтин Тышкы иштер министрлигине киргенден баштап биз эми чогуу иштешип калдык. Ошо Белоруссияда толук жана Кыргызстандын ыйгарымдуу элчиси болду. Украинада толук ыйгарымдуу Кыргызстандын элчиси болуп, кийин акыркы жылдары Казакстанда 4 жылдан ашык элчи болуп иштеди. Кыргыз дипломатиясынын өнүгүүсүнө, өзгөчө Кыргызстандын тышкы кызыкчылыктарын коргоодо көп үлгүлөрдү көрсөттү. Эсенгул Касымович Казакстанга барып калганда, элчи болуп барганда өзгөчө ошо акыркы жылдары 13-12 жылдары биз тыгыз иштешип калдык. Ал убакта ошол убакта Кыргызстандагы саясий окуялардан кийин 2019 саясий окуялардан кийинки өткүлүү убакыт эле, кыйын убакыт эле.
тилекке каршы чек аралар жабылып, Казакстан менен ошол убакта коопсуздук маселелери ортого туруп, ар түрдүү саясий маселелер ортого туруп калган эле. Анан ошондо Эсенгул Касымович эч күчүн аябай өзүнүн баягы жашоо тажрыйбасы менен, билим тажрыйбасы менен, адистик тажрыйбасы менен иштерди жасап, ошол кыргыз-казак ошол убактагы мамилесин, чек аралар жабылды, суу маселеси чыкты, коопсуздук маселеси чыкты, биздин өнөктөштөрүбүз, коңшулаштарыбыз тарабынан бизге ар түрдүү коопсуздук боюнча өздөрүнүн суроолорун, талаптарын коюп жатышты. Ошонун баарын турукташтырып кетти. Эсенгул Касымовичтин жолу не только как общественно-политический деятель, он как дипломат. Биздин тышкы иштер министрлигине салымы чоң, биздин үйрөнө турган, окуй турган көп кагаздары бар. Анын баарын ошол эгер мүмкүн болсо архивтерден чыгарып бир китепче кылып чыгарсак, кийинчерээк аябай жакшы болот. Анткени бул ДИП академияда окуган, башка экономический вуздарда окугандардын үчүн эң керектүү болот эле. Анткени ВТОдо иштеген өзүнчө бир чоң баягы саясат, Кыргызстандын саясаты. Экинчиси болсо бул биз кошуналар менен кандай иштедик, экономика жагынан. Границаны кандай ачтык, алар менен кандай соода жүргүздүк, кандай преференцияларга бардык, ошонун баары биз үчүн чоң сабак да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, Эсенгул Касымовичтин элеси биз үчүн баарыбызга эсибизде калат. Пржевальскийдагы электротехнический заводдун директору болду. Андан кийин Иссык-Кульское производственное объединение электротехнических заводов деген түзүлүп, ошонун генеральный директору болду. Мен ошол өнөр жайын айрыкча электротехника мурун айтыбыз предприятие союзда починен деп ошолорду куратыр болуп жүргөндүктөн мен Эсенгулдун ошол кездеги заводдордо кандай иштеди, эмне кылды мен жакшы билет элем. Эки заводдон Гази Сайдыкова, Караколдукова кийин объединение бирикме болгондон кийин генеральный директор болуп, ошол заводдорду Эсенгул өтө бийик деңгээлге жеткирди. Бардык жагынан, план аткарган жагынан, техникалык өндүрүш жагынан мыкты Советтер Союзундагы эң мыкты заводдордун бири болгон ошондо. Мына мен айтайын деп атканым, Эсенгул Касымовичтин тагдырында менин ролумдагы чоң болду окшойт. Себеби мен кийин өкмөткө премьер-министр болгондо Эсенгулду министрликке мен алып келдим. Министр промышленности Кыргызской республики деп. Ал жерде көп жыл иштедик, чогуу. Андан кийин мага премьер-министрге биринчи орун басар болуп алып келдим. Аскар Акаевич президент менен кеңешип отуруп. Андан кийин фонд госимуществоду башкарды. Анда да чогуу иштедик. Иш кылып Эсенгул Касымович дипломат болуп кеткенге чейинки тагдырында мен ролунда болду окшойт. Анан экөөбүз бири-бирибизди жакшы түшүнүшүп, жакшы билишип, абдан да жакын болуп иштеп жүрдүк. Себеби мен бул Эсенгул Касымовичти сыйлаганым ишти билген адам эле. Билимдүү. Кайсы иш болбосун, завод иштейби, министр болуп иштейби, биринчи вице-премьер болуп иштейби, мени менен баардык ишке көзү жетип, баардык ишти майын чыгарып иштеген адам эле. Кайсы маселе болбосун. Мен ойлойм, мына дипломатиялык жагын чоң иштегендер айтышар. Мен ойлойм, мына ошол дипломат болгонго чейинки Эсенгул Касымовичтин иштеген иштери, кызматы мына бүгүнкү өкмөт мүчөлөрүнө, бүгүнкү жаштарга үлгү боло турган кызмат эле. Бардык жагынан, өзүнүн тазалыгынан, өзүнүн алып жүргөнүнөн, сүйлөгөнүнөн, баскан турганынан дегендей Эсенгул Касымович албетте жаштарга үлгү боло турган адам эле. Эми эмне дейли, эрте кетип калды. Кийин ооруп жүргөндө дагы күнүнө болбосо дагы ай сайын кезигип турдук. Ал кезде тиги Сариевдин бир эмесинде уюмда иштеп жүрдү, жардамдашып, ошол жерден кезигишип жүрдүк. Анан мындай тамашакөй жактары да кыйын эле. Баягы өкмөттөн кеткенден кийин мен да өкмөттөн кеттим, анан иши жок жүрүп калды көпкө чейин. Анан бир көчөдөн кезип калып, ой, эсеке кызмат беришти,
bir toptan boş жүрөт десем күлөт. А эмне күлөсүң десем, 2-3 күн мурун көчөдөн сизге окшоп текте шеп кылып кезип калды дейт. Анан агышы да сурат дейт, ой Эсенгул иш бердиби сага деп дейт. Ооба берип атышат, мени тиги Украина, Белоруссияга посол кылып жиберип атышат дейт. Андай ишеп кылып тамакшага кишти. Туура калыптыр. Вообще все бывшие ослы становятся послы дейт. Ана мен айттым дейт, тектешип кылчу. Сиздер баягыда Алматыга посол барып келбедиңиз десе, жок, анда мен такай чагында барып келем айтат дейт. Ошону тамашалап бир топко чейин күлгөнбүз. Эми мына ушул бүгүнкү тегерес толду уюштурган адамдарга чынар аракы сизге балдарына коон чоң рахмат. Эсенгулду биз унутпашыбыз керек эч качан. Мүмкүн болсо жылына болобу канча жылда бир чогулуп эскерип, ушунча элди чогултуп эскерип турганыбыз абдан туура. Себеби ошого татыктуу кишилер. Эсекем менен мамлекеттик иште үзөңгүлөш болуп 90-жылдардан баштап бирге иштедик. Үй бүлөдө 89-жылдан баштап экөөбүз таанышып, дос катарында, жолдош катарында өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин бирге болдук. Эсекем тууралуу айтыш бул абдан кубанычтуу жана жоопкерчиликтүү, себеби чынында бул Кыргыздын чыгаан уулу саясат менен ишкерди экөөнүн эки тискин бир чылбырды экөөнүн тең алып жүргөн мыкты азамат эле. Эсекем өзүнүн башкалардан айырмаланып турган бир 2-3 касиети бар эле. Биринчиден абдан токто, экинчиден чоң дипломат. Себеби мунун ошол дипломатиясы да, токтоолугу дагы мунун терең акыл менен байланыштуу адам эле. Эсекем менен сүйлөшүп отурганда өзүң жан жериң жай алып, дүнүйөң тегиз болгондой отурганда бир абдан тынч алып, жакшы акыбалда кала турганбыз. Эсекем Украинада посол болуп турганда мен Ошто иштеп турдум. Ошондо кайрылып калдык. Биз табак менен пактаны, тамеки менен пактаны өткөрө албай, басылды түшүп кетип, айлабыз кетип калды оштуктар. Анан Эсекем айтты, мен бир Украина менен сүйлөшүп берсеңиз Киевке десем, Киевдин мэри Амельченко менен сүйлөшүп, ошол эмес бир 4 жылга чейин биз пактаны дагы, тамекини дагы Киевке тапшырып турдук. Баасын жакшы баада кабыл алды. Ошол убакта Эсекемдин жанына барып, мен иштеп аткан иштерим менен таанышканда, Украинада биздин ала турган карсыбыз бар экен Кыргызстандын. Ошол карсынын үстүндө иштеди да ошону кайтарып алууга толугу менен мүмкүнчүлүк түзүп жардам берди. Анан Эсекемдин дагы бир чоң дипломатиясы, өзүңүздөр билесиз, казактар менен бир убакта акыбалыбыз өтө начар болуп, чек арада 300-400 машина топтолуп өтө албай кыйналып калдык. Ошондо Эсекем Казакстанда элчи болуп иштеп туруп, чынын айтып коеюн, бүгүн ачык сөз, ошондо Назарбаев менен Атамбаев ортосундагы кырчылдаган эң оор курч мүнөздү Эсекем жолго салды. 2 жолу кесик тиштирди. Ошонун негизинде биздин президентке, мен ачык айтып коеюн, биздин президентке Казакстан ордени менен сыйлады. Анан экөөнүн акыбалы оңолуп, ошондон кийин биздин соода сатык эки бир тууган элдин ортосундагы ынтымак өз жолуна түштү. Мына ушундай айтып отурсак, эми бүгүн айта турган сөздөр көп. Эсекемдин үй бүлөдө болгон мамилеси, Эсекемдин жолдоштук мамлекеси, дос менен жолдоштун ортосунда дагы ар кандай кырдаал болот. Бирок Эсекем ошонун баарысын тең калчап, терең кармап, адамдык касиетинин акыркы мүнөтүнө чейин, мына ал ооруганына 1 жылдан ашык мен ошол алектенип колман келген жардамды берип жүрдүм. Москвага чогуу бардык 2 жолу. Операция болгондо да чогуу болдук. Бирок тилекке каршы эч кандай бизден медиктерден жардам боло алган жок. Бирок Эсекем адамкерчилигин, жигитчилигин, азаматтыгын ошол өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин колунан чыгарбай бекем турду. Үй бүлөнү кыйнаган жок. Бала чакасын, жолдошторун мүшкүлгө түшүргөн жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул чынык адам тууралуу повесть деп жазылган китеп, бул аныктап турат. Ошондуктан Эсекемдин жаткан жери жайлуу болсун. Артында жакшы балдар калды.
эсекемдин атын чыгара турган инилери бар, эсекемдин жакшынакай кыздары бар. Ана арасы бүгүн баарыбыз ошо эсекемди жоктотпой, колун үзбөй баарыбыз менен катышып жакшынакай турат. Ошондуктан үй бүлөсүнө мен өтө ыраазымын. Эсекемдин жаткан жери жайлуу болсун. Ал биздин жүрөгүбүздө такай. Ana şu mülktü başkardı, kanca zavod, fabrikada başkardı. Jananda şekli işlerge, mizan işlerge hiç yoktu. Katışkan emes, taza, aybeli taza, imanı taza insan bolçu. Ama şu örneğin bütün ülkege, elizge dağı sözsüz görsetmek dep. Ondan şu ökünam şu günge çeyin. Anan Көңілдер айтып тастар аман үшін өндіріс жағын, дипломат жағын. Барыз жақсы білеміз, біз 1930 жылдан бері çoğu депутат болып, Тұрсын Өтсенов, Накен Ғазиевич, мен Қарыпбек Асанович болып, ал кеше білімділігі жағынан, сөзмөрлігі жағынан тағамдан үлгі болшы, қырғыз тілі болуы, же орыс тілі болуы бірдей мықты сөйлеген. Анан мықты жазған дағы. Абдан өрнөктүү адам эле, өзүнүн мүнөзү оор, салмактуу болгону, жана Тұрсын Өтсенов айткандай, керек учурда тамашаганда өмен айткан, орду менен айткан. Кыскасы, кайсы жагынан карасам дагы ушу келишип турган, көрүп берип турган, анан өзү зыңкыйган бою, тегишпиз да, бүрбөйгөн мурду баары жараштап, чоң өзүнүн келбети дагы сымбаттуу, токтоо, мындай суктана турган адам болчу, аттын кийине ошол маңдайын жазган экен, эртерээк кетип калды. Мен дагы ошол Астанадан ооруп атканын көрүп, көпкө сүйлөшүп отурдук. Эсенгул Касымович вообще жалпы эле жаштарга өрнөк болчу мамлекеттик жана коомдук ишмер да. Бул кишинин кайсы тармакта иштебесин, ошону жаштарга мисал кылып, кандай иштерди жасагандыгы тууралуу айтса, бул баардык жагынан төп келишкен киши да. Мисалы, мен ошол Эсенгул Касымович мына 91-жылдан баштап өкмөткө мүчө болуп келди, министр, өндүрүш министри болду. Андан кийин вице-премьер мүлк фондусун жетектеди. Анан ошол убакта мен премьер-министрдин жардамчысы катары чогуу иштешип калдык да. Бул ошол убакта мына эгемендүүлүктү алганда, ушулар жаш министрлер болгондо, ошонун ичинен Эсенгул Касымович экономика болсо экономиканы, өндүрүш болсо өндүрүштү, финансы жагынан дагы абдан жогорку түшүнүгү бар адис министр катары белгилүү болду да. Мен бир-эки жерге токтолуп кетким келет. Биринчиси мына 93-жылы улуттук валютаны киргизүү керек болуп калды. Ошол убакта парламент бекитип берип, ошол рабочий группаны Эсенгул Касымович жетектеди да. Мына ошого чейинки ошол сомду киргизүүнүн авторлордун бири ошо Эсенгул Касымович да. Бул көп жерде айтылбай жүрөт. Себеби мен билем, кийин сомдун киргизгендигинин юбилейи болгондо, 10 жылдыгы, 5 жылдыгы, 10 жылдыгы болгондо вообще сомго тиешеси жок. Ошол убакта каршы болгон кишилер мамлекеттик сыйлык алышты да. Мына бул кишинин скромныйлыгынан ошол эмгеги сиңген экономист же финансист эле алса болмок эле бир дагы мамлекеттик сыйлык алган жок да. Бул дагы ошо адамдын мындай жулунуп жулкунбай жөнөкөйлүгүн көрсөтөт да. Экинчи бир чоң эмгеги бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп киргени. Мына ал жерде дагы жумушчу тобун жетектеди. Ошол убакта мына кээ бир чоң мамлекеттер болобу, кичинекей мамлекеттер болобу, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна 10 жылдап киришет да, 10, 20, 30 жылдан бери кире албай жүргөн мамлекеттер бар. Ошол Эсенгул Касымович жетекчеген группа бир 2 жыл, 2,5 жылдын тегерегинде мүчө болуп кирдик да. Мүчө болуп киргенибизден жакшы жагы эмне? Мына СССР жоюлуп, завод фабрикалар иштебей, көптөгөн элдер, 100 миң, миллиондогон элдер жумушсуз калган убакта
мына ошол бүткүл дүйнөлүк соода өнүмүнө миче болуп киргендигине байланыштуу мына Дордой деген чоң базар ачылды да, ушул сыяктуу Кара Суу базары ачылды. Ошол жерде ошо менен байланыштуу 1,5 миллион андан көп эл ошо менен өзүнүн иштерине алектеп өздөрү багып жүрүштү да. Мына ушул эки чоң маселени мисалды мен келтиргим келет да. Ошо Эсенгул Касымовичтин бул түздөн түз ошол мамлекет үчүн кылган эмгеги. Бүгүнкү кечеде эскерүүдө Эсенгул Касымович жөнүндө көп айтылды. Анын коомдук мамлекеттик ишмер дипломатия тармагындагы салган кошкон эмгектери тууралуу көп сөздөр айтылды. Мен бул жерден мага кандай үлгү болгон, кандай бир туугандык биз ушу мектептен окуган баштап ал мага үлгү болгон. Себеби ал өзү алтын медаль менен мектепти бүтүргөн. Биз да ошондон кийин анын артынан 5 бир тууган ушундай мектептерди ийгиликтүү аяктадык, эң улуубуз эле. Анан ал эми мамлекеттик ишмерде, дипломатиялыкта өзгөчө анын тажрыйбасы мына бүгүнкү чейин мен ошону колдонуп келем. Кыскасы бир сөз менен айтканда, бир гана биздин үй бүлө эмес, кыргыз элине, кыргыз мамлекетине салган эмгеги, ошодогу тажрыйбасы азыр мен ошо жаштар ушуну көбүрөөк ушундай эскерүүдөн ошолорду алса, мен ойлойм ушул көп пайдалуу болот эле деп.